Саламатсызбы? Биздин сабактын катышуучулары, лекциялардын угуучулары. Биз кайрадан демократия курсунда жолугушуудабыз. Буга чейин бир нече темаларды камтып өттүк. Азыркы кезде биздин бүгүнкү тема баштап аткан темабыз бул бүгүнкү күндөгү орун алып аткан көп өлкөлөрдө ишке ашып аткан демократиялык башкаруунун институционалдык же институттук принциптери жана негиздери дейбиз. Буга чейин бир аз эсиңизге сала кетейин, биз демократия эмне экенин аныктама бергенден кийин демократиянын тарыхый басып өткөн жолуна, эволюциясына кайрылып, анан азыркы доордогу демократия деген түшүнүк эмне экенин, анын ар кандай башка коомдо орун алган баалуулуктарга, коом эңсеген максаттарга байланышы кандай экенин сөз кылып өткөнбүз. Алардын арасында мисалы үчүн экономикалык өнүгүү дегенге кандай таасири бар, демократиянын улут маселесине демократия кандай мамиледе турат жана дин маселесине кайрылганбыз. Мунун баарысынын негизинде ушул демократия албетте бул ар кандай коомдук илдеттерге, ооруларга же кыйынчылыктарга дары катары кароого болбойт экенин, демократиянын да өзүнүн кемчиликтери, кыйынчылыктары бар экенин. Анан негизи эле ушул демократия кандайдыр бир чоң глобалдык же коомдук бийик максаттарга жетиши үчүн бул ушундай узак мөөнөттө аткарылчу процесс катары, иш катары, тапшырма катары коом кабыл алыш керек экенин биз сөз кылып өттүк. Эми азыр айта кеткендей, ушул бүгүнкү демократиянын негизги институттук шарттарына, негиздерине кайрылабыз. Бул сөздү, бул темабызды мен 4 бөлүккө бөлүп кароону сунуштайм. Биринчиси бул институт деген сөздүн өзүнө, терминдин өзүнө кайрылып, анан институционализм деген түшүнүк эмне жөнүндө экенин аныктап, сөз кылып, анын демократия башкаруу системасына болгон мамилеси кандай экенин сөз кылабыз. Андан кийин шайлоо институту жана өкүлдүк принцип деген сөзгө кайрылабыз. Ар кандай формаларын, ар түрдүүлүктөрүн жана маанисин булардын. Андан кийин бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби же англисче айтканда separation of powers деген ар бир көптөгөн мамлекеттерде, демократиялык мамлекеттерде орун алып аткан чоң принципке кайрылабыз. Анан эң акыркысы бул мыйзам үстөмдүгү жана конституционализм принциби деген ошол азыркы күндөгү демократиялардын конституциялык негизге тыгыз байланышканын дагы сөз кылабыз. Ошону менен биз негизги бүгүнкү демократиянын институттук негиздерин талкуулаган болобуз. Анда ошол эле институт деген сөзгө кайрылалы. Бул деген эмне? Бул сөз өтө мааниси кенен, жада калса кандайдыр бир аныктама берүү да кыйын болгон сөз чынында. Институт деп эмне гана нерсени айтпайбыз, кандай гана коомдук кубулушка институт деген ат бербейбиз. Бир чети мисалы үчүн азыр бейформал институттар деген сөздөр чыгып атат. Сөз көп талкуулайбыз. Мисалы үчүн жердешчилик, тууганчылык дегендер да өзүнчө институт катары каралат. Үй бүлө институту деген түшүнүк бар. Же Орто Азияда, өзгөчө Кыргызстанда аксакалдар институту деген сөз бар. Религия деген, дин маселеси өзүнчө институт болуп каралат. Анан албетте бизге жакшыраак таанымал болгон формалдуу институттар бар. Мисалы үчүн парламент өзүнчө институт, соттор өзүнчө институт, президенттин институту дагы башка. Ушулардын баарысынын негизинде эмне деген түшүнүк турат? Биринчиден, институтту эгер эң эле бир жалпы жана мен атап өткөн мисалдардын баарына колдонсо боло турган жалпы аныктама берчү болсок, бул Доглас Норс деген бир экономисттин бир канча жыл мурда берип өткөн кыскача түшүнүгүнө кайрылсак болот. Бул кыргызчага которуп айтканда, институт бул коом ичиндеги мамилелерди башкарган иреттүү жана туруктуу эрежелердин системасы же тутуму. Дагы бир жолу айтчу болсом, институт бул коом ичиндеги мамилелерди башкарган иреттүү жана туруктуу эрежелердин системасы же тутуму. Мындайча айтканда, өтө эле жөнөкөйлөштүргөндө, бул институт деген бул эрежелер экен. Эрежелер жок болсо, институт да жок болот.
эрежелер туруктуу болбосо анда институт жок болот. Жана эрежелер иреттүү болбосо же бири-бирине башкача айтканда карама-каршы келчү болсо анда эч кандай институт жок. Институт деген анан институционализм деген түшүнүктү айтып өттүм. Эгер институт деп ушундай мааниде бул сөздү түшүнчү болсок, институционализм деген сөз албетте мындан логикалуу эле келип аткан тыянак. Ошол институттук негизге баа берүү же институттук негизге кандайдыр гана коомдук, экономикалык, саясий болбосун маселеде ушу ишти институционалдаштырылган негизде алып барууга болгон берилүү же ошого чоң маани берүү дегенди институционализм деп аныктасак болот экен. Мен институттар менен институционализмди баса белгилегенде мунун демократияга болгон чоң маанисин баса белгилегенди көздөп турам да. Анткени Кыргызстанда жана негизи эле өтө көп өнүгүп келаткан жаш демократияларда, алигиче бутуна так жана бекем тура элек демократиялык системаларда демократиянын кемчиликтери катары анын ушу мыйзамга бекем болбогонун, хаоско оңой жол алдырганын, саясаттагы башаламандыкка тете болгонун эл алдында көп айтышат. Мисалы үчүн бизде деле азыр парламентте болобу же башка сот бийлигинде болобу, укук коргоо органдарында болобу ар кандай мыйзамсыздык болсо жана ылдыйда тургандар өйдөдө турган өз башчыларына моюн бербесе же партиялардын арасында ар кандай түшүнүксүз бир иштер болуп аткан болсо, ошонун баарысын биз жана сын көз менен кармап, ай демократияң ушул экен. Демократия деген башаламандык турбайбы, мыйзамсыздык турбайбы деген тыянакка келип жүргөнүбүз баарыбызга белгилүү. Мен азыр айтып өткөн нерсем бул ушул чындыгында эгер демократия деген бийлик системасын, башкаруу системасын туура түшүнчү болсок, азыркы доордогу ушул азыркы дүйнөлүк шарттагы орун алып аткан демократияны туура түшүнчү болсок, анда бул сөзсүз түрдө анын институттук негизи бул өтө керек, абзел болгон нерсе экенин баса белгилешибиз керек. Эгер демократия деп биз ушул эч кандай эрежеси жок же эрежеси күндөн күнгө, жылдан жылга алмаша берген же бир эрежеси менен экинчи эрежеси туура келбеген системаны айтчу болсок, анда биз моюнга алчу нерсе бул демократия жок экен ошол айтылып аткан коомдо. Ошону биз баса белгилешибиз керек. Анан негизи эле бул демократия гана эмес, башка кайсы гана туруктуу жана бир иреттүү түрдө өнүгүп келаткан саясий жашоосу, экономикалык жашоосу жылдан жылга же кайсы бир сферадан башка сферага өтө иреттүү түрдө, стабилдүү түрдө алып барылган болсо, аны институционалдаштырылган система деп таанышыбыз керек. Кандай гана система болбосун, экономикалык башкарууда болобу, мамлекеттик башкарууда болобу, кайсы гана жаатта, сферада болбосун, бул институттук жагынан чабалдык, бул өнүгүүнүн өзүнүн чабалдыгы, өнүгүүнүн болбой жаткандыгынан түздөн түз кабар берип турган кырдаал болот. Эми ошол азыркы күндөгү демократия бул өтө көп институттарга таандык, институттарга байланышат жана ошондой институционалдык чоң негиздерге көз каранды. Алардын баарысын эсептеп отуруу албетте өтө кыйын, аныктап берүү андан бетер кыйын. Бирок мен бүгүн баса белгилечү бир 3 принципти баса белгилесек болот деп ойлойм. Ошону менен калганын албетте урматтуу угарман өзүңүз да өз алдыңызча талдасаңыз дагы болот. Биринчи система бул шайлоо укугу, шайлоо институту жана же шайлоо институту жана өкүлдүк принцип деп буга чейин белгилеп кеткенбиз кайсы бир өткөн сабактардын арасында. Кыргызстанда мисалы үчүн кече жакында шайлоо болуп өттү. 17-жылдын күзүндө буга чейин Кыргызстан парламенттик, жергиликтүү жана президенттик шайлоолор деп өтө көп жолу 25-26 жыл көз карандысыздык тарыхыбызда өтө көп жолу шайлоого барганбыз. Бул деген бул биздин Кыргызстан республикасы катары, кыргыз эли катары ошол демократиялык принципти карманып турабыз, демократияга умтулуп жатабыз дегенден кабар берет жана ошол мааниде
эң башкы президентибиз Аскар Акаев дагы, легендарлуу деп аталган парламентибиз дагы жана элибиздин көпчүлүгү да ушул принципке ыктаганы бар, болуп турган иш. Эми шайлоо институту бул Кыргызстан эле эмес. Кайсы гана президенттик болобу, парламенттик болобу, федералдык болобу, унитардык болобу, кандай гана түрдөгү мамлекет болбосун, эгер өздөрүн демократиябыз деп эсептесе, анда ал жерде шайлоо принциби, шайлоо институту сөзсүз түрдө жана кең жайылтылган негизде орун алат. Шайлоосуз демократияны элестетүүгө болбойт азыр. Буга чейин биз айтып кеткенбиз, шайлоо эмне үчүн керектигин жана шайлоо аркылуу биз эмнелерди чечип, кандай маселелерге, кандай бийликтин кайсы маселелерин чечебиз деген суроого кайрыла кеткенбиз. Анын арасында эскерте кетчү болсок, демократия деген бул түз демократия жана өкүлдүк демократия болуп экиге бөлүнөөрүн. Түз демократия эгер таза формасын каалаган болсок, таза формасын издечү болсок, муну мүмкүн жана байыркы кичинекей шаар мамлекет болгон коомдордо гана орун алганын, анткени ал жерде элдин аз болгондугунун негизинде ошол түздөн түз ар бир жаран демократиялык процесстерге, чечим кабыл алуу иштерине аралаша билгендиктен ошол түз демократия болуп, шайлоонун анчейин керек эместиги факты болчу, керек эмес болчу. Бирок азыркы кезде, мисалы үчүн, эң эле кичине деген мамлекеттерде ошол эң кичине болгон, эң чоң болгон Афин мамлекетинен караганда же ошо менен чең, же андан көбүрөөк. Көп мамлекеттерди биз азыркы кезде кичине мамлекет деп теориялык негизде да ошентип аныктап, кичине мамлекет деп же кичи мамлекет деп тааныган мамлекеттер кеминде миллион эли бар. Байыркы заманда андай мамлекеттер эч качан орун алган эмес, алардын оюна келген эмес. Ошондуктан шайлоо институту өтө маанилүү. Эми шайлоо институтунун канчалык демократияга тиешеси бар, демократияга сөзсүз эле керекпи деген суроону койчу болсок, менимче Жозеф Шумпетер деген өтө атактуу окумуштуу экономист жана саясаттануучу өз кезинде айтып өткөн сөзүн келтирсек болот. Аргумент катары. Ошо Шумпетердин атынан байланышып, ошонун автордугунун негизинде шайлоо демократиясы деген теория да пайда болгон. Демократиянын өзгөчө бир түрү. Же электоралдык демократия, же шайлоо, кыргызча айтканда шайлоо демократиясы деп которсок болот. Ал кишинин өз кезинде ошол өз китебинде бир атактуу китеп жазып, ал китепте берип кеткен аныктамасына караганда, демократия деген бул элдердин өз бийлигин же башчыларын шайлоо принциби жана ошо башчылардын шайланып калуу үчүн элдин колдоосун самоо же колдоосун издөө принциби деп тааныган. Муну эгер бир эле сөз менен, ушинтип бир сүйлөм менен түшүндүрүп атпайбы? Демократия деген эмне десе, демократия деген бул ошол башкаруу системасы жана ошол башкаруу системада бийликте тургандардын эл алдына чыгып, алардын колдоосун издеген принцип. Ошол регулярдуу түрдө шайлоо аркылуу элдердин добушун издеп, добушун сурап, алдында жооп бергени демократиянын эң негизги мааниси деп тактап кеткен. Анан албетте муну өтө эле тар, минималдуу түшүнүк, аныктама деп, анын сынчылары өтө көп. Албетте демократия деген шайлоо менен гана чектелбейт, шайлоодон сырткары канчалаган дагы башка институттар бар деп сөз кылып кетсек болот. Бирок чынында менимче эгер кайсы демократиянын институттарынын арасында эң негизгилери деп кайсыларды эсептешибиз керек дечү болсок, менимче бул жерде эч кандай талаш жок. Шайлоо принциби бул эң негизги принциптерден деп айтышыбыз керек. Эми шайлоо принциби негизги болгондон кийин бул институтту кантип уюштуруу керек, анын ар кандай түрлөрү болот, кайсы түрүн тандоо керек жана чынында түз жана чындыкка кобошкон, чындыкка алып барган
элдин тандоосун аныктаган шайлоону кантип камсыз кылуу керек деген суроолор албетте бул практика жүзүндөгү ар бир коомго, ар бир мамлекетке тиешелүү болгон суроолор. Булардын арасында эгер ар бир Кыргызстан болобу же биздин мамлекет болобу же башка кайсы гана мамлекет болбосун, албетте бул суроолорго өз кезинде жооп берип кеткен. Мисалы үчүн биздин парламенттин шайлоо принциби бир канча жолу өзгөртүлүп, бир канча жолу жаңы тандоого барганбыз. Эң башында эгер биз мажоритардык деген принцип менен эл өкүлдөрүн тандаган болсок, азыркы кезде пропорционалдык түрдө тандап калганбыз шайлообуз. Бул албетте түздөн түз эле экинчи бир чоң маселени камтып кетет. Ошо шайлоодо биз кимди шайлайбыз деп жооп беребиз. Шайлоодо албетте биз өкүлдөрдү шайлайбыз. Шайлоо принциби бул ошол өкүлдөрдү шайлоо принциби. Эгер бирөөнү тандабасак, бийликке бирөөнү алып келбесек, анда шайлоонун деле мааниси жок болот. Бирок өкүл деген ким? Шайлаганда биз чынында өкүл катары кимдерди шайлап атабыз деген экинчи суроо туулат. Бул жерде демократияларда азыр кеминде эки ача болгон эки түрдүү түшүнүк бар. Өкүл деген бир чети жана кабарчы өкүл. Элдин жана калың элдин добуш берген шайлоочулардын кабарын гана борбордогу бийликке жеткирген киши катары эсептешибиз мүмкүн. Же баштоочу өкүл деп түшүнсөк болот. Бул деген ага өзүнө шайлоодо добуш берген, шайлоодо колдогон шайлоочулардын эңсегенин, алардын максаттарын, аларга керек болгон муктаждыктарын, маселелерин өзү түшүнүп, өзүнүн тажрыйбасынын негизинде, билиминин негизинде, көз карашынын негизинде ошол маселелерге, проблемаларга кандайдыр бир чечим издегенде өзүнүн өз алдынчалуулугун, башкаруучулугун моюнга алып, элдин сөзүн күтүп турбастан, элдин атынан өзү сүйлөп, ошо өкүл катары бийликке катышкан кишилерди айтсак болот. Мындайча айтканда, бирөөсүн пассивдүү өкүл десек болот. Бул пассивдүү деген өкүл ошол кабарчы гана өкүл. Бул өкүл өз атынан өзүн алдынча кайсы бир чечимге баруунун кереги жок. Ал өкүл жөн гана элдин эңсегенин, элдин сөзүн бийликке жеткирген киши. Экинчи тарабы ошо башкаруучу же баштоочу өкүл. Бул ушу элдин атынан өзүнүн элдин каалаганын, элдин эңсегенин өзүнүн түшүнүгүнө жараша өзү элге да өзү түшүндүрүп, элдин атынан жана бийликке да өзү жеткире билген кишини өкүл десек болот. Ушул принциптерди кармачу болсок, анда шайлоого барганда албетте шайлоочулар ошону ойлонушу керек. Мисалы үчүн, кайсы бир шайлоого катышып аткан талапкер моундай маселелеңер бар, ушуну чечип берем, же моундай маселе биздин коомдо, жергиликтүү коомдо орун алып атат, эч ким түшүнбөгөнү менен, маани бербегени менен бул өтө маанилүү маселе деп. Муну мынтип чечиш керек, тигиндей чечиш керек деген бул анык эле көрүнүп турган, бул ошо баштоочу өкүл. Жана кабарчы өкүл деген жана келип элдин өзүнөн сурап, эмне кылып берейин силерге? Эмне деген керектөөңөр, муктаждыгыңар бар? Бийликке эмне кабарды жеткириш керек деген жана сурап гана турган, ошо элдин муктаждыктарын өзүнө топтоп анан бийликке алып барам, борборго алып барам деген кишини ошо кабарчы өкүлдү шайлап аткан экенбиз деп түшүнсөк болот. Анан ар бир кандай гана болбосун, албетте эми бул мындайча айтканда теориялашкан, өтө таза түрдөгү форма алган эки түрдү айтып атабыз азыр. Албетте ар бир өкүл эки бетинде, эки ролду да ойногон өкүл болуп калат көбүнесе. Кээде ошол эле парламенттеги депутатыбыз баштоочу өкүл боло калат. Анан кээде кайра өздөрүнүн шайлоочуларына жолугушканы барганда кабарчы өкүл боло калат. Мунун албетте түрлөрү ар кандай. Жана айкалышуусу толук мүмкүн. Анан кандай болгондо да жана шайлоо системаларын айтып өтпөдүкпү? Пропорционалдык же мажоритардык деп. Ошол системада мажоритардык система деген бул ар бир шайлоого барган талапкер өзүнүн добуштары, өзүгө добуш издеп, өзү үчүн добуш агитация кезинде добуш сурап,
50%-дан бир добушка гана ашса да ошол киши жеңүүчү болуп шайланган принципти айтабыз мажоритардык деп. Пропорционалдык система деген бул көбүн эсе ошо парламенттик шайлоого болгон тиешелүү болгон нерсе, түшүнүк. Бул деген ошол шайлоого катышкан канча партия болобу, канча топ болобу, ошолордун ар бирине канча пайыз добуш берилсе, ошончо пайыз орунду парламенттен да алат деген түшүнүк. Башкача айтканда, ошол добушуна жараша пропорциялуу түрдө парламенттеги орун берилет ал партияга. Экөөсүнүн тең демократияга жана негизи эле элдин мүдөөсүн, элдин муктаждыктарын чагылдыра билген өкүлчүлүк системасын орноштурууда айырмачылыктары өтө чоң. Буларга бир аздан кийин дагы кийинки бөлүктө кайрыла кетели. Азыркы кезде биз кичинекей тыныгуу жарыялайбыз.